Урматтуу телекөрчүлөр, биз сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Таң эрте келген бизден мейманыбыз бар. Кененирээк айтып өтсөк, баягы адамдардын дартына дабай, илдетине шыпа болуп жүргөн дарыгер. Эң биринчи байлык ден соолук дейт эмеспи? Мына ошол ден соолук сакчысы бизге конокко келип отурат. Кененирээк тааныштырып өтсөк. Ооба, келиңиздер, тааныштыралы. Борбордук номер 1 ооруканасынан хирург, дарыгер Омуралиев Уларбек мырза бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Таңкыманайыңыз кандай? Ден соолуктарыңыз жакшы? Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр, бардык. Биринчи эле суроо, азыркы учурда ошо оорунун көбөйүшү эмне себептен болуп жатат? Кырдаал боюнча. Кырдаал боюнча азыр айта кетсек, бул коронавирус деген көбөйгөн себеби адамдардын өзүнүн обычно личный гигиена деп коет, ошону сактагандан себебинен болуп атат. Социалдык көчөлөрдө, транспортто, ошондой коомдук жайларда өздөрүнүн гигиеналык эрежелерин сактаган себебинен көбөйүп атат. Мисалы, Кыргызстанда Минздрав тарабынан жакшы эле бекитүүлөр белгиленген алгоритм. Ал себебинен мисалы той аш адамдардын көп топтолбогонуна каршы приказдар чыккан, бирок элдер көп эле ага маани бербегендей болуп, ошол себептен көбөйүп атат. Буга себеп жакында эле болгон митинг деле себеп болушу мүмкүн, ошол дагы. Коомчулуктун көбүрөөк топтолбосу сунушталат, эрежелерди так сактоо. Мына жогоруда айтып өттүңүз, гигиена деп. Мына ошол гигиена тууралуу сөз кылсак, биз мына ошол кырдаал учурунда масканы тагынабыз. Ушул масканын түрлөрү тууралуу айтсаңыз, анан биз масканы тагынганда антисептиктен сеп бир күн бою тагынган жакын адамдарыбыздан дагы көрүп атабыз. Мына ушундай антисептиктен сеп, анан кайра тагынып улантып кете бергенчи. Бул болобу же болбойбу? Масканын бет каптын мөөнөтү, тагынуу мөөнөтү канча убакыт? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизинен масканын түрлөрү бар, түрлөрү көп. Обычный медицинский маска, бул масканы 2 саатка чейин гана колдонууга болот. 2 саатка чейин. Жарым 2 сааттан кийин алмаштырып туруш керек. Буга эч кандай антисептик, андай нерселерди чачууга дагы болбойт. 2 сааттан кийин алмаштырып, муну ыргытып, башка тагынуу керек. Андан сырткары бул маскалардын түрлөрү дүйнө жүзүнөн чыгарылып аткан себебинен европалык, андан сырткары азиялык деп чыгарылгандан алардын түрлөрү бар. Бул степень защитасына жараша болот. Например, KN95 деген бар, 5 фильтр. Бул болсо бир аз жеңил вирусту өткөргөнгө жөндөмдүүлүгү бар. Бир аз коркунучтуу деген маанини түшүндүрөт. KN99-95 деген фильтри менен респиратор. Бул болсо 98-96% защита кылат адамды. Антивирусный, антибактериальный эффект менен. Андан кийинки маска болсо, бул болсо негизи маскалардагы PP, P1, P2, P3 деп ошентип бөлүнүп кетет. P3 бул 99-98% адамды бактериялардан, вирустардан коргой турган защитный функциясы бар маска болуп эсептелет. Биз ошол жаздан бери мен ошол красный зона деп ошентип аталып калды. Ошондон бери иштеп келатам. Биринчи ачылыш ошол Кытай, башка жарандар келген Гансиден баштап ошол жактан ал жерде обсервацияга алып 14 күн. Ошол жактан бери иштеп келатам. Ошондон бери бизге берилген маскалар ошо защитный PP3 деген маска менен иштеп келатабыз. Мына ушул бет капты негизи үй шартында дагы тигип алып атышпайбы? Ошолго кандай көз караштасыз? Үй шартындагы ага негизи үй шартында тигип масканы кийгенге болбойт. Кечеги пандемия биздеги болгон разгар ошого түрткү кылды. Себеби аптекаларда маска калган жок. Эч жерде маска таба албайсың. Ошол себептен элдер бир нерседен выход таап чыгыш керек да. Ошол себептен гана өздөрүнүн ошондой ыңгайланышынга маска таккан, бирок ал нерсе адамга толук мен айтып атпаймынбы? Бул жерде мисалы
противовирусный эффект менен, бактериальный эффект менен FFP3 деген. Булар болсо ошондой свойствосы менен чыккан маскалар. Жөнөкөй үйдөн обычный материалдан тиккендер, алар жөнөкөй эле кезде материалды жарабайт. Ал жерде коргоочу каражат катары кирбейт, Алар коргоочу катары кирбейт. Мына ушул алдыңызга көптөгөн маскалардын түрүн алып келип отурасыз. Ушунун көрүүчүлөргө кайсынысын сунуштайсыз? Буну эгерде масканы постоянно такканга болбойт негизи. Эгерде мисалы көчөдө жүргөндө жалгыз жүрсөң, адам аз жерде болсо масканы тагуунун кажети жок. Үй шартында тагуунун кажети жок. Эгерде үйдө тагуунун кажети жок. Андан сырткары только буну коомдук жайларда, эл көп топтолгон жерлерде ошол учурда гана тагуун зарыл. Или больницаларга барган учурда, ооруканаларга барган учурда сөзсүз түрдө масочный режим деп масканы тагып жүрүү зарыл. Бизде негизинен көчөгө такып жүрөм десе, обычный медицинский масканы тагып 2 саат ушуну колдонсо болот обычный. Буларды болсо эми коомдук жайларда, жок, муну ошондойго таанса болот негизи, бирок муну только биз красный зонага деп ошого врачтардын ошол оорулар менен болгон контакт болгон себебинен ошолорго гана колдонула турган маска. Муну жөнөкөй жаранда эле колдонсо болот, бирок эми ар ким өз каалоосу дегенде, эми өздөрү мисалы аптекадан сатып алса кымбат тура турган маска бул дагы. Ошону аптекадан өзү сатып алса колдонсо болот. Кайсыл жерде болсун деле. Бирок көбүнчө муну негизи ошол кызыл зонада иштегендер гана колдонсо жакшы. Защитасы жогору болуп эсептелет. Айта кетсеңиз, оорулардын баягы күчөшү боюнчачы, мисалы, пневмония деп калдык, анан коронавирустун экөөнүн кандай айырмачылыгы бар? Оорунун күчөлүшү мен ушул айтып кетпедимби, ошол жаздан бери, ушул пандемия башталгандан бери, коронавирус дегенден бери ушул вирус менен алек болуп жүрөбүз. Элдер көбөйүп кеткен себеби бул элдердин ишенбейчүлүгүнөн болуп атат. Мисалы мен деле айылга барып жүрдүм, башка жакка барып жүрдүм, ал жерде вирус барбы мага, ошол вирусту мага көрсөтчү, ооруган адамды көрсөтчү деп ошондой суроолор болот да, көп элечи. Түгүл баягы жакын досторум деле ошондой, туушкандар деле. Анан мен эми аларга түшүндүрүп айтып, ал жерде мисалы пластический операция болуп, анан сонун кылып жасап койдум деп көргөзө турган оору эмес бул. Мисалы демонстрация кылып, сонун кылып койдум, муну жасап койдум. Ушундай деп көргөзө турган оору эмес. Бул жанагы бизде литератураларда жазылган өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирип калган оору болуп калды. Ошол себептен мындай менен ооругандарды биз сразу изоляция кылып, дарылоону башташыбыз керек. Көбүнчө мисалы мурда чума деген оорулар болгон, ошол сыяктуу болуп калды да. Ошондон бери биз аларды литературадан гана окуп, акыркы көп жылдардан бери бир деле мындай болгон эмес да пандемия дүйнө жүзү боюнча. Ошол себептен аны азыркы бизге бул болуп келген коронавирус чоң сабак болуп атат. Биз врачтар, эл бардыгыбыз бардык нерсеге даяр туруп, мындан дагы күчөтүп окуп, аракет кылышыбызга туура келип жатат. Пневмония менен коронавирус. Пневмония деген бул өпкөнүн оорусу, сезгенүүсү. Муну көп бактерия, вирустар вызывать этет. Ошонун бири бул коронавирус. Коронавирус болсо башкаларга караганда, мисалы бактериальный пневмония болуп, алар аябай боорду сезгентет алар деле. Бирок коронавирустай прогрессивдүү, тез өнүгүп кете албайт да. Ошол себептен мисалы жөнөкөй пневмония болгон, алар болсо кийин остаточный явление деп коет, андай калбайт. Кайра мурдагыдай болуп айыгат. Бул коронавирусто болсо остаточный явление пневмофиброз деп коет, кичине боордун өпкөнүн болсо кичине бир аз катуусуна себеп болот. Ошол себептен кийин андан кийинки дем алуулар, ошолор кыйындап, толук калыбына келүү көпкө чейин созулуп атат. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде чакан жарнамалык тыныгуу бар экен, андан соң кайра маегибизди улантабыз.
В нашей семье каждый выбирает свое. Кто-то любит больше звонить, кто-то сидеть в интернете, а кому-то нужно все и сразу. С новым тарифом Бирги для интернета от Билайн получай большой пакет для интернета и соцсетей, а еще 20 минут на номера всех мобильных операторов Кыргызстана, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү студиябыздагы дарыгер менен болгон маегибизди улантмакчыбыз. Айтсаңыз, мына ошол адамдын иммунитетин көтөрүү үчүн, дооруга моюн сунбоо үчүн туура тамактануудагы бул биринчи орунга турабы? Ооба. Ушул туура тамактануу боюнча дагы айтып өтсөңүз. Эң негизгиси бардык оорунун пайда болушуна адамдын организминдеги иммунитет дагы себепкер болот. Иммунитет эмнеден байланыштуу болгону бул адамдын тамактануусуна биринчи. Адам жакшы тамактаныш керек. Бардык тамагында, бардык рационда адамга керектүү бардык добавкалар болуш керек. Ал жерде углеводдор, белок. Белок негизинен организмде бул иммунитетти көтөрчү эң негизги белок болуп эсептелет. Белокту мисалы кыргыздар эттен алса болот. Кээ бир эт жебегендер дагы бар да. Бирок кыргыздар эт жешет. Ошол себептен иммунитеттин көтөрүүгө эң негизгиси эт болуп эсептелет. Андан сырткары бизде болгон бал, бардык Кыргызстанда өскөн бардык жер жемиштер адамдын иммунитетин көтөргөнгө жардам берет. Кээ бирлери ойлошот, биз вирус болуп ооруганда негизинен бул тамакты жегенге болбойт экен, же тени жегенге болбойт экен деген андай негизи кылбаш керек. Тамак жебегенге себеп болгон только кошумча оорулар гана себеп боло алат. Вирус болсо бир дагы тамакты кысканга андай жок. Кысканга бардык тамак жегенге болот. Эгерде мисалы оорулуу 60 жашта болуп, андан сырткары кошумча өнөкөт оорулар болсо, мисалы 60 жаштан кийин жүрөк оорулары пайда болот, сахарный диабет дегендер болот. Ошол себептен алар ошого жараша мурдагы диеталарын сактап туруш керек. Эгерде мурдагы диеталарын сактабаса, ал оору андан ары күчөшүшү мүмкүн. Только ошолорго гана тамакты ограничение болот. Башкалары болсо мурдагыдай кандай тамак ичсе, ошондой тамак ич керек. Күчтүүрөөк тамак ичкенге аракет кылыш керек. Иммунитетти болушунча түшүрбөгөнгө аракет кылыш керек. Эң негизгиси адам өзү, бул вирус деген мындай нерсе экен, бардык органдарды поражать этет экен. Бир гана өпкөн эмес, адамда бардык органдарды поражать этет. Баш мээден бери адам просто өзүнүн туура эмес неме болуп калат экен. Например, энцефалопатия деп коет, баш мээнин сезгенсүү. Ошентип бир өзүнчө башка нерселерди ойлонуп, психоз сыяктуу ошондой болуп калат экен да. Андан сырткары толтура органдарды поражать этет. Ошого иммунитетти болушунча көтөрүп алып жүргөнгө аракет кылыш керек. Башында негизи ушул оору грипп, сасык тумоодон башталган, Анан ооба, бул оору негизинен клиникасы сасык тумоонун клиникасы менен башталат. Мында болсо эмне? Жөтөлү болот, тамагың кытышуу болот, температураң көтөрүлөт. Температура 40-ка чейин көтөрүшү мүмкүн, 40-тан жогору көтөрүлүшү мүмкүн, азынок болушу мүмкүн, баягы чыйрыгышың мүмкүн. Ошондой эле клиника обычный сасык тумоонук болот. Андан кийин вирус канчалык ылдыйга түшкөн сайын, верхний дыхательный пути деп коет, ошол жактан вирус ылдыйга түшүп, осложнениясы ошол пневмонияга алып келип атат. Ошол башталарынан клиника башталары менен үйдө отуруп эле негизи оорулуу адам, любой адам өзүн ошого байланыштырса, мисалы ооруп баштадым, сасык тумоолу баштадым десе, өзүнүн поликлиникадагы врачына чалып кабарлаш керек. Мындай болуп атам, температура болуп атам, алар келип көрүшүп, анализ алышып, текшерилип, андан аркы тактикалар болуш керек. Анан чуркап барып эле көчөгө чыга алып, мен больницага барышым керек экен деп андай паника алганын кажети жок. Только үйдөн туруп, телефон аркылуу азыр
көчөдө чыкса 100 адамды кайра ал оорутушу мүмкүн, ошол ооруган боюнча чыкса. Ошол себептен баардык нерсени үйдөн кылып, үйдөн врачтар менен контроль менен жасаш керек. А эгерде поликлиникалар стационарга жаткырганга жардам берүүчү мекемелер болуп эсептелет. Алар болсо эмне кылат? Диагнозду подтверждать этип, направление менен стационарга жатканга дарылоого жөнөтөт. Ошол себептен биринчи пайда болгон, мисалы сасык тумоонун клиникасы пайда болгон нерсе учурда только өзүнүн поликлиникадагы врачына чалуу керек. Айтсаңыз, мына ошол пандемия учурунда коронавирус күч алып аткан мезгил эмеспи? Анан ошол коронавирус оорусу адамдардын организмине адаптация болгондон кийин кандайдыр бир жеңил нукка бурулуп кетиши мүмкүнбү, же кырдаал ушундай курч бойдон улана бериши күтүлүүдө? Бул жерде мындай болуп атат. Эми коронавирус бизде башталганына ушул март айынан башталды. Бизде март айынан баштап Гансиде ошол жакта обсервацияда кылып жүрдүк. Бирок ал жакта биринчи клиника болгон жок. Только биз ал жактан келгендерди гана карап жүрдүк. Эгерде адам ооруп калган болсо, мисалы жазда бизде разгар болбодубу? Жайда. Жайда ошол ооругандар, мисалы адам вирус менен, коронавирус менен ооруса, подтвержденный анализдер менен ооруган адамда аларда болсо иммунитет пайда болот. Бирок кээ бир ооруларга окшоп стойкий эмес, пожизненный андай эмес. Бул нестойкий иммунитет деп коет, туруктуу эмес. Кайсыл учурга чейин белгисиз, бирок бир учурда өзүн ал иммунитет жок болот организмде, кайра повторный заражение болушу мүмкүн. Ошол себептен иммунитет мен мурда оорудум, эч кандай оорубайм деп андай өзүн адам андай кылбаш керек. Повторный заражение болуп ошондой болуп жатат. Бирок мен красный зонада бир 3 жолу 4 жолу кирип чыктым. Ал жерде мен анализ кылганда экинчи жолу киргенимде, 3-чү күзгүсүндө ал андай повторный ооруларды байкай алган жокмун. Бирок потому что алар кээ бирлер мен жайында дагы ушундай ооруганмын, бирок больницага барган эмесмин дейт. Анан больницага барбаса, подтвержденный эч нерсеси жок, биз повторный заражение деп айтыш кыйын болот. Бирок дүйнө жүзү боюнча иликтөөлөрдө кайрадан ооругандар катталууда. Ошол себептен мен биринчи жолу оорудум, эми оорубайм деп көкүрөктү ачып жүргөн болбойт. Сөзсүздө кайра мындай дарыланып көрүнүш керек. Мурдагы режимдерди сактап, кандай процедуралар болсо ошолорду так сактап жүрүш керек. Мына бүгүнкү күндө ошол сиз эмгектенип жаткан ооруканаларда орундуктар көп элеби, же кандайдыр бир оорунун күч алышы менен жетишсиз боло баштадыбы? Бизде сиздерге кандай байланышса болот? Бизде шаардык биринчи оорукана Бишкектеги. Биз жайында иштедик. Экинчи толкуну деп биз кечээ күздө 28 сентябрда ачылдык. Коронавирус менен ооругандарды ошондо биринчи жолу кабыл алып баштадык 28 сентябрдан баштап. Биринчи күндөрү акырындап болуп аткан, бирок бир неделядан кийин уже аябай көбөйгөнү байкалды. Биздин отделение негизи 100гө жакын койка менен ачылдык эле, 100гө жакын. Бирок ошол бир неделяга чейин уже ал койкалар толуп, уже шаар боюнча, Кыргызстан боюнча көбөйгөндүгү байкалды. Оорулардын саны көбөйгөндүгү байкалды. Бирок бир нерсеси бизге шаардан эле келгендер эмес, айылдан келгендер болуп, ошондой болуп атышты. Негизи ош Жалал Абад, эми бардык эле жерде негизи той болот дегенчи, бирок негизи көп нерсе ошо Ош, Жалал Абад, Баткенде той топурлардын көп болгон себебинен ошондой көп эрежени сактабагандан көбөйүп кетти го деп ойлойм да. Негизи бизде ошентип толуп эле, бирок бир толгондон кийин аны биз толук жакшы болгончо дарылаганга туура келет. Клиникалар жок болуп, анализдери баардык отрицательный болгонго чейин. Ошого чейин эгерде бизде больницалар толсо, ал жакта место болбой калат. Эгерде только азыр байланыш место кайсы больница дей турган болсо, аны азыр бизде брифингде чыгып атышпайбы местанычы, интернетте деле карап билишсе болот. Ошол жерде кайсы больницада канча место бар, ошого карап больницага кайрылууга болот. Рахмат. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Биздин убактыбыз чектелүү, албетте. Сиз менен жакшы маек курдук деген ишеничтебиз. Жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы жакшы кеңеш болду деген ишеничтебиз. Анан эми сиз менен дагы да болсо маек курсак жакшы болот эле, бирок убакыт деген учкан куш экен. Сизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Мына ошол эми сөзүңүздү жыйынтыктап жатып элге кандайдыр бир эрежелер тууралуу
сунуш пикир айтып өтсөңүз болот. кеңештериңизди Сизге эркин микрофон берели. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, ушул пандемия учурунда, ушу вирус учурунда баарыбыз үйдө бардык режимдерди сактап, мурдагыдай биз болду бир оорудук оорубай калабыз болду деген нерселерден алыс болуп, бардык режимдерди сактап жүрүүңүздөрдү суранам. Бул вирус деген бир коркунучтуу нерсе экен. Аны жайында көрдүк бардыгыбыз. Ошол себептен бардык коомдук жайларда, эл көп жүргөн жерлерде көп болбостон, көбүнчө өзүңүздөр үйдөн болгонго аракет кылыңыздар. Оорубаңыздар. Ден соолук каалайм бардыгына кыргыз элиме. Кыргыз эл адам жөнөкөй жаран ооруса, эл өзү эле карапайым эл эле жардам берет экен бири-бирибизге. Ошо карапайым эл өзүбүздүн ден соолугубузду сактайлы, абайлайлы. Сиздер бизге жардам бериңиздер. Айтылган эрежелерди так сактайлы дейли. Сиздерге да таазим болсун. Рахмат сизге. Билдиребиз. Чоң рахмат. Бизде бүгүн конокто Дарткада болгон дарыгер мейманга келди. Дагы бир ирет тааныштырып өтөлү. Борбордук номер 1 ооруканасынын хирург дарыгер Омуралиев Уларбек мырза бүгүн бизде конокто болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо эфирибизди алга карай улантабыз. Ден соолугуңуздарды жакшы караңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр.